чындыгында билим алуу өтө кыйын. Анткени бул нерсеге нерв керек да. А биз болсо нервибизди бир болбогон нерселерге, негативтерге иштетип, эч нерсеге нервибиз жетпей турган деңгээлде түгөнүп калганбыз. Ага караганда бир оор жумуштарды жасаганыбыз биз үчүн жеңилирээктей көрүнөт дагы, андан көрө мээримди ачытканча башка жумуш жасайын дейбиз. Мен 18ге чыкпай эле Москвага барып иштеп жүргөн күндөрдө квартирадан квартирага, бир квартирадан куулуп, экинчи квартирага көчүп, кээде квартира таба албай калганда машиналарда түнөп же кимдир бирөөлөрдүн үйүндө жаман көрүнүп түнөп жүргөн учурларым болгон. Бул көрүнүш кийин Бишкекке көчүп келгенде да болду да. Анан мен өзүмө ойлондум, эмне үчүн мен өзүмдүн үйүм жок, эмне үчүн менин өзүмдүн местом жок бул жерде, эмнеге мен өз үйүмдүн хозяйкасы боло албай атам деп өзүмө өзүм аябай көп суроо бергенде, анан ушул билимдерди окуп отуруп мен өзүмө анализ жүргүздүм. Көрсө ар бир адамда өзүнчө бир синдром бар экен да. Мисалы, синдром хорошая девочка деген, жакшы кыз, кичинекей кезинен баштап отличница болуп, апасынан мактоо угуп, мугалимдерден, элдерден мактоо угуп, өзүн курмандыкка чалгандар бар. Мына ошондой синдромдордун түрлөрү бар, ар бирибизде жашап атат азыркы учурда. Менде да толтура, бирок ошолордун бирөө эмне үчүн мен үйлүү боло албай жүргөнүмдүн себеби менде синдром кочевников деген ушундай бир травма бар экен да. Эптеп көчүп конуп жүрсөм эле болду. Бир квартирага чыгам, ал жерден дагы бир убакытка чейин жашасам болду, андан кийин башка жакка көчүп кетем да деп мен өзүм чыгынып, менин өзүмдүн үйүм болуш керек. Мен өзүмдүн квартирам болуш керек, ал жерде мен өзүм гана хозяйка болушум керек деген ой болгон эмес экен. Мындайча айтканда, менин подсознаниямда үй деген программа болгон эмес. Ошонун айынан мен көп жылдар бою көчүп, конуп, бир хозяйка менен урушам, кайра ал квартира мага туура келбей калат, ал квартирада же батпай калам, же дагы бир уруш талаштар чыгат. Ошентип көчүп конуп, көчмөн кыргыз эле болуп жүргөм да. Мына ошондуктан синдром кочевников көпчүлүк адамдарда бар. Синдром кочевников деген подсознанияда менин үйүм, менин местом деген нерсе жок, ошон үчүн көчүп конуп жүрө берет. Качан биз подсознанияга менин үйүм бар деген программаны киргизгенден кийин биздин үйүбүз, өзүбүздүн үйүбүзгө ээ боло турган мүмкүнчүлүктөрдү жашоодо тартып баштайбыз.